Sayın ha. Görüşme yapayım. Ne demek anlatacağım? Sizden alalım. Bir önüne kanağa. Басқаға қозылар. Өнер қанаға келіп бір дем алайда. Біздекілер жасағанда дем аласыңар. Өзіңердің ойыңардан шығарып. Не оласыңар? Бүгін сурет қаттасыңар, жасайсыңар. Онда үстіңе ретият құрып жасайсыңар. Не жасайсыңар? Ne жасайсың? Чөпкө жасайсың? Бозу жасайсың. Адамдар жасай берди. Күн түштөн угун малда Карапачы Жамалидин Мырзаев устаканасына келет. Себеби бул учурда мектептеги иши аягына чыгып калат. Кызы менен уулу да ар дайым жанында болуп, үчөө ар нерседен куурашып олтурушуп, иш бир кыйлага арбый түшөт. Şimdi Allah'a başlayın, video alacağız. Birinci, bundan da atak video alacağız. Şimdi Allah'a başlayın, жақшылап video alacağız. Bunlara жасап. Şimdi Allah'a olsa ne bulup gel? Şimdi жарылып. Мынтип даярдап алган чопону абдан илеп, ичиндеги аба калбай калгыча ургулап олтуруп, шаар сымал формага келтирип алат. Мындай аракет буюмду мешке салгандан кийин жогорку градустагы ысыкта жарылып кетпөөсүнө көмөктөшөт. Kumra жасашта мурда биринчи мотор мурда эми пут менен айлантырган, мурда эски заманда свет жок болгон, ал эми бизде технология өнүгүп, мына свет мотор менен жасап алганбыз. Бул газ тормозу бар, мына жагында газ, мына жагында тормозу бар. Биринчи жасаштан мурда биз кичине суулап алабыз, мына жерге жармаш үчүн. Суулап алып, жармаштырып алабыз. Эми колу суулап туруп айлантырабыз. Кичине суулап алышыбыз керек. Муну биринчи центрин таап алышыбыз керек. Тегиз айланыш үчүн мындай тегиз айлан центрин таап алабыз. Колда суулап алышыбыз керек. Мына центрин биринчи мына центрин таап алабыз. Себеби баардыгы бирдей айланыш үчүн жасап аткан кумурабыз тегиз чыгыш үчүн бунун центрин таап алышыбыз керек. Колубузду суулап турбасак жармашып калат да, ошон үчүн колубузду суулап турушубуз керек мындай кылып. Мына биз мындай центрин таап алдык, мына тегиз айланып калды. Эми биз буга көтөрөбүз эми. Ödeyi kıratıp durup, birincimde kişine oyu alalı işker. Устакананын ичи түркүн түстүү карапа буюмдарына толгон. Чободон бышык эйленип, керемет көрүнүштү тартуулаган бул буюмдар Карапачы Жамалидин аганын көп жылдык мээнети. Ар бирине эмгегин салып, көз майын кетирген. Карапа жасап топуракка жан киргизген уста Жамалидин аганын бул багытта атайын жогорку билими бар. Алган билиминин үзүрүн көрүп, эл алдында уста тыгып, кадыр барктап, эмгектенип келе жатканына 30 жылга чамалаптыр. Бул убакытта көптөгөн эл аралык иш-чараларга катышып, ийгиликтерди багындырган. Муну мен атайын окуганмын. 1998-жылы Ошто Ош мамлекеттик университетинде караштуу Золотая долина алтын өрөн чыгармачылык борбору ачылганын угуп, ошол жерге барып окуп үйрөнгөнмүн.
8-жылы окууга тапшырып, 2001-жылы окууну бүткөм. Ошол жерден үйрөнгөнбүз. Биринчи жасаган буюм кичинекей сувенир жасаганмын. Жаныбарлардан жасалган сувенирлерден. Кийинен гончарный кругка кызыгып, мен азыр көбүнчө ваза жасаймын. Буну деле иштеп атканда адам дем алат да, кадимкидей буну айлантырганда өзүнчө бунун немеси башка да. Чарчаганда келип, бош убагымда чарчаганда келип айлантырсаң, кадимкидей дем аласың. Стек менен тегиздеп алабыз дагы. Мына кичине көтөрүп алабыз цилиндр. Эсептен кызыкканыңыз буга? Мен өз жаштыгыман сүрөткө кызыкканмын. Мен байкем акам бар эле. Ол ошол Ленинградта окуп келген. Россияда Ленинградта окуп келип ошол үйрөттү да бизге. Ол акам сүрөт тартканын көрүп кызыгат эле мен кичинелигимде. Мен кичинелигимде отургузуп алып сүрөтүм тартат эле да мени. Столго отургузуп алат эле. Как натура кылып отургузуп алып, мен зерикпей отурат элем. Мен баардыгы качып кетип калат эле. Зеригип, кичине оны сүрөткө кыймылбай отуруп бериш керек да, 2 саат, 3 саат, күндө 2 саат, 3 саат отуруп бериш керек. Цилиндр көтөрүп алып, эми буга каалаган формабызды берсек болот. Кааласак тоголок, кааласак узун. Азыр эми буга биз форма беребиз. Азыр цилиндрин көтөрүп алдым. Азыр эми буга каалагандай форма берсе боло берет. Азыр көрөбүз. Кааласа тоголок, кааласа узун кылып. Этиятташ керек экен. Ооба, буну секин айлантырып алса жыгылып да калат, мына центрден качып кетсе. Burada холодильник жок мезгилде мурда немеде заманда. Ушу атайын ушундай чоподон жасалган буюмдарга сүт куюп сакташкан экен, айныбай турган экен. Азыр мурда холодильник жок болгон, атайын ушундай кумурадан жасалган идиштерде сүт сакташкан жерге көмүп. Ошол баягы айныбастан турган экен да сүт. Байкылар техникасы мен өзүм кызыгып көрдүм да, көрсөк мурда алымдар текшерип көргөн экен, мурдагы байыркы жасалган кумураларды. Анын составында айран, тукум, сүт ушундай кошулган экен да. Анан мен себеби ондай деп бышык болот экен да, жерге пияланы, мисалы үчүн жасаган кумураны же пияланы дагы жерге таштаганда сынбаган да, бышык болгон. Анан мен дагы кызыгып ошо студент мезгилинде жасап көргөнмүн. Сүт коштум, айран коштум. Жасап ушундай кичине пияла жасап көрдүм. Анан жасап пиширип жерге таштадым эле. Бирок сынды. Бирок качествосу мурдага караганда катуураак болду да. Анан тукум да кошуп коюш керек экен деп ойлоп калдым да. Мен тукум кошкондо ошо сынбаса керек эле ошол эмеде эле. Бүгүн Карапачы Жамалидин ага кезектеги буйртмасын даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Учурда элибиз тээ илгери ата-бабаларыбыз колдонуп жүргөн түркүн түстүү тарыхый буюмдар актуалдуу болуп жатканын кардаралардын берген буйртмаларынан эле баамдаса болот дейт. Кыргыз элибиз көчмөн калк болгон үчүн боз үйлөрдө көп жашашкан. Ошон үчүн көбүнчө боз үйлөр жасалат. Кыргыздын улуттук боз үйлөрү. Анан улуттук оймолор түшүрөбүз боз үйлөргө. Көбүнчө бизге келген туристтер Кыргыздын улуттук буюмдарына кызыгышат. Пиялларына, анан Кыргыздын оймосу түшүргөн буюмдарга көп кызыгышат. Анан көкөрлөрдү көп заказ беришет, көкөр алып кетишет. Анан Кыргыздын ошо улуттук боз үйлөрүнө алышат көбүнчө. Мисалы үчүн, могул жерде бышырылгандары бар. Могул өткөндө ушул көкөр заказ беришкен да, могул көкөр. Ушул көкөр бул бул Сулайман тоонун символу болгон Сулайман тоонун сүрөтүн түшүргөнбүз. Могул жерде бул Сулайман тоонун музейи. Ош деп жазып, көкөр ушундай жасаганбыз. Анан могул жакта эми Кыргыздын улуттук оймосу бар. Ошо ар түрдүү нерселер жасаса болот бир эле. Бул эми чоң, анан кичинекей көкөр.
Mында şu turistler kelgen turistler көбүнчө ушундай алганга кызыгышат. Себеби ал көкөр бул улуттук буюм болгон үчүн, кыргыздын улуттук. Буга кымыз куюп ичкенге деле жакшы ыңгайлуу. Атайын ушундай жасайбыз, мындай көкөрлөрдөн. Анан деле өзүбүз ойлоп таап, өзүм жасадым. Бул да деле ошол. Эми бизде Ош областына караган үчүн Ош көп заказ беришет. Ош деп бул деле ошо Сулайман тоонун символ эмеси түшүргөн, сүрөтү түшүргөн. Оштун символу болгон Сулайман тоонун символу түшүргөн. Булар ошо 1000 градуста бышырылат. Атайын печкеде өзүнүн атайын печкасы бар. Анан бул лак деп коет. Бул лак эмес, бул глазур. Ошол айнекте бул айнек. Глазур ошо печкеде 1000 градуста эрип, өзү ушундай жармашып, жылтырап жармашып калат. Буна пишканда бул 1000 градуста пишат болчу. Мындай болду. Бул сууга түшсө деле эчтеке болбойт, ошо пишкандан кийин пишип болуп калат. Чопо менен иштөөнүн пайдасы көп. Айланадагы терс энергиядан арылып, чарчоону жоготуу үчүн абдан жакшы өнөр. Кандайдыр бир буюм жасап жатканда мээ сергип, чачыраңкы ойлордун баары жоголуп, кадимкидей жеңилдеп калат. Ошол себептен айрым өлкөлөрдө арт терапияда өнүккөн. Өткөндө бирөө заказ берип келди да, мен баласы баа неме экен да, дубалдарды чукулап топурак жейт экен, жаш бала, кичинекей баласы. Анан ошол келип айтты, бир доктор айтыптыр да, эгер мындай кружкада чай берсең, ошо балаң топурак жебей калат деп ошондой дептир да. Анан мен заказ бердим, мен жасап бердим. Бирок ичине мындай лактабайсыңар, глазурлабайсыңар деди. Жөнөкөй эле биширип туруп эле лактабастан, жылтырабастан ушундай мындай алып жасап бердим. Ол ушул кружкада чай ичкен бала баягы дубалдарды чукулап жебей коет экен да. Бунун пайдасы көп экен. Бул натуральный да, жерден чыккан табигый чопо. Ошон үчүн ошондой чай балда жаш балдарга, топурак жеген жаш балдарга ушундай чай берсе, ошол пайдасы деле жакшы болот экен. Атанын жолун улап, жаш болгонуна карабай, чоподон ар кандай буюмдарды жасоону өздөштүргөн Жасмина менен Аманбай Жамалидин мырзанын жардамчылары. Акырында бул багытта бир топ иш-чараларда көргөзмө фестивалдарда ийгиликтерди жарата башташкан. Келечекте туристтерди тейлей турган атайын ишкана ачып, ата-бабаларыбыздын тарыхын таанытсам деген максаты бийик. Бул өнөр негизинен мага атаман калган. Атам өзү негизинен сүрөттөн бизге сабак берет. Өзүм аябай сүрөт тартканды жакшы көрөм. Атам чопо жасагандыгы үчүн мен дагы атам көрүп, кызыгып, чопо жасаганды каалагам. Андан кийин атам мага жаныбарларды жана боз үйлөрдү жасаганды үйрөткөн. Атама окшоп ушундай чоң заводдорду, керамика боюнча көптөгөн жерлерди ачып, ал жерде чополорду жана ар кандай сувенирлерди жасап, башка адамдарга үйрөтүүнү каалайм. Ошентип жөнөкөй ылайдан кой койгон кумурага айланган бул буюмду эми кургатуу үчүн 1 жумага чейин кармоого туура келет. Андан соң табы 1000 градуска жеткен мешке салып бышырып алат. Мындан кийин да кооздолуп бир аз иштери аткарылган соң ээсине тапшырып берет. Мына кумурабыз даяр болду. Бул эми даяр болгондон кийин 5-6 саат туруш керек. 5-6 саат тургандан кийин атайын таш кылынып, анан оймолору түшүрүлүп, узорлору түшүргөндөн кийин анан буну печкеге салышыбыз керек кургагандан кийин. Мына жерде атайын кургатылган, оймолор түшүрүлгөн кумурабыз, көкөрүбүз бар. Биз ошуга глазур чачып, аз печкеге салабыз. Атайын чача турган биз мына жерде пулизаторубуз бар. Буга глазур чачылат. Бул глазур деп ушул атайын талкаланган айнек. Az glazur çaçıp alabız. Мына жерде биздин атайын глазурубуз бар. Пулизатор менен чачып алабыз. Глазурубузду чачып алып, муну атайын печкеге салабыз. Печкеде 1000 градуста пишип чыгат. Мына печкеге салабыз. Печкабыз 1000 градуска жетти. 1000 градуска жеткенде бул атайын бир күн муздаш керек. Муздагандан кийин муну секин ачып, мындай кумурабыз даяр болду. Мындай. Бул атайын печкеде 1000 градуста эрип өзү жармашып калат. Айнек атайын муну глазур деп коет. Ушундай болуп даяр болуп чыгат. Карапа жасоо өнөрү кылымдардан бери келе жаткан байыркы кол өнөрчүлүктүн бири.
Бул багытта иш алып барган Жамалидин ага сыяктуу таланттуу инсандар саналуу гана. Чоподон көркөмдөлүп жасалган нукура буюмдар да биздин тарыхтын өчпөс көрүнгөсү катары сакталып келген. Демек, мындан ары да келечек муунга мурас катары калтыруу ар бирибиздин милдетибиз.